Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Азыр мен өтүп баратып бир нерсени эстеп кеттим. Биз жашообузду мына ушул чыгып аткан сууга арнап коет экенбиз да. Карасаңыз, жерден чыккан сууга арнап коет экенбиз жашообузду бүтүндөй. Эмне үчүн дегенде, мына ушул бир уртам суу үчүн адамдар жаны кетип атат, адамдар жанын кыйып атат. Мына ушул карасаңыз, бир уртам суу көптөгөн адамдардын жанын алды, көптөгөн адамдарды ибадаттан тосуп койду, ибадаттан калтырды, көптөгөн адамдарды динден тосуп койду, көптөгөн адамдарды ажыраштырып койду. Эмне үчүн мындай деп атам? Анткени мына ушул чыгып аткан суу, дал мына ушул биз жашообузду арнап аткан дүйнөгө окшош. Муну Аллах Таала Куранда биз бул дүйнө жашоосун асмандан түшкөн сууга окшоттук деп айтат да. Эми бул дүйнө дегендин ичинде байлык, бийлик, мансап бүт баары кирип кетет. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала Куранда мына ушул дүйнө жашоосун сууга окшотуп койду. Демек биз ушул суу үчүн, бир уртам суу үчүн бирөөнү өлтүрүп коет экенбиз, ибадаттан тосулуп калат экенбиз, намаздан калтырып коет экенбиз. Керек болсо үй бүлөдөн ажырап кетет экенбиз. Анан дагы бир аятта айтат Аллах Таала: "Эй Мухаммад, сен аларга бул дүйнө жашоосун асмандан түшкөн сууга окшоштур" дейт. Эми эч нерсеге жараксыз, жөн эле суу. Көрдүңүзбү? Ушуга окшоштур дейт да. Ошентип аларга түшүндүр дейт. Бул дүйнөнүн баркы жок экенин түшүндүр деп атат. Эмне үчүн дешиңиздер мүмкүн да азырчы. Эмне үчүн Аллах Таала анда ушу сууга окшоштурду деп. Анткени билесиздер, суу тунук болот. Анан ылайка дагы болот. Бизде ушундай деп коет, баткактык болот, кир. Байлыктын дагы жакшысы болот, жаманы болот. Бул суу менен кийим тазалайт, тагыраагы кирди кетирет. Эгерде жакшы байлык тапсаңыз, сиздин рухуңузду тазалайт, жан дүйнөңүздү тазалайт. Ал эми кир боло турган болсо, бул байлыктын дагы кири болот. Адал эмес жактан табылган акчалар. Бул суу кимге керек? Инсанга керек. Акча кимге керек? Инсанга керек. Демек Аллах Таала бул жерде жөн эле сууга окшоштуруп койгон жок да. Суу аз-аздан чогулат, өзүңүздөр билесиздер. Мисалы, ысык көлдү карасаңыздар, канча булактан куюлуп, ошол ысык көл куралат. Ошол сыңарындай эле байлык, акча дагы, дүйнө дагы аз-аздан келет. Бат эле чогулуп калбайт. Анан кеткенде дагы бат эле кетип калат да. Дүйнө дагы бат эле кетип калат. Мисалы, байлыкты жөн эле чогултуп койсоңуз, жок болуп келиши мүмкүн. Сууну дагы жөн эле бир жерге көлчүп болуп туруп кала турган болсо, бул суу жөн жок болуп кетет. Демек көрдүңүздөрбү, көптөгөн жакта бул суу мына ушул дүйнөгө окшошот да. Ошол үчүн мына ушул арзубаган суу үчүн жашооңузду жөн эле бир керексиз нерсеге пайдаланып койбоңуз да. Тагыраак ушул ибадаттан, динден тосуп койбошу керек да мына ушул суу деп. Бул сууну ким берет? Аллах берет. Сиз өзүңүз суу жарата албайсыз. Аллах берет. Демек биз себебин кылабыз, Аллах Таала берет экен. Ошондуктан ар бир Аллах Тааланын сөзүндө кереметтер бар. Мына ошол кереметтерди туура түшүнүп, биз ошол Аллах Таалага ибадат кылышыбыз керек да. Бул дагы болсо Аллах Тааланын мужизаларынан бириси. Мен эми бир аз гана нерселерин айттым да. Бир аз гана, аз эле окшоштуктарын. Мындай китептерден карап айтып бере турган болсом, абдан көп окшоштук жактары. Абдан көп.
Allah razı olsun. İnşallah mына ушинтип KK'de ilham gelgende sizler менен bölüşüp turayın. İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.